Altından. Ana. Bismillah. Assalamu alaikum ve rahmetullah. İyi altından. Otur. Maşallah. Aylan ayındar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ulu hurmatlı bizden 20 aylık bir asker bölükten hizmetkarları bugünkü münasibetli şahrımızda Leylek rayonunda öte bir kutlu berekeli günlerde turabız. Allah'ım nasip kılıp sizlerin ziyaretimizde atayın bir kımbat vaktini bölüp konuklar kelgen. Alardan Hazreti Mufti'nin kengeşçisi jana din alımı Ermek Tınay ulu ustaz kelgen. Jana Batken oblusunun Qazısı Murat Ali Qazıdan ulağız kelgen. Jana şondayla Kızılkıya Şarın başı imam hatibi Karageler kelip atayın sizlerge biraz kımbat balı жақсы bir nasihat sözlerini aytıp kişine razılık bildirүү maksatında kelip oturap Allah'ım kelgen ustazlarımızı, kelgen konuktordu her bir kadamına жақсылықтар bersin. Anda bugünkü kıskaça çoğuluşumuzdu keremetli Kur'an ayetleri bilen başlasak. Maşallah. Assalamu alaikum jigitler. Maşallah. Qandaysызlar? Жақсы? Kur'an keremetli. Жүрөгүңөр тынч түштүк ичинде. Allah berek versin. Так, жигиттер биякта срочниктер же контракт? Баары контрактсыңар, Allah berek versin. Анда субханалла үйбүлөлүү, жайлуу, бар нерсеңер бар. Баарына жаңы салынган жерде жашайсыңар. Allah berek versin. Elhamdülillah. Анда вассалату вассаламу аля расулилlah. Бармады Аллага болсун, аны пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям салаттар болсун. Сурап аткан себебим бар. Анткени мындай жаңы келген 6 айлык же 3 айлык же 3 күн келген присяга беререк болгон болсо бөлөктө турабы. Карасам баарына эле мындай кандай десем бодрый турганыңарда мындай сурачтыр окшошпойт кездер да. Мен көп жерге бардым да, көп солдаттарга бардым. Кыргызстанда бүт почти подразделение бар, баяносу силердин эмеге барып келдим. Чоң жаңы карайсыздар. Центральный аппарат кылып келдим дейсиз. Бүгүн кечке сүйлөп кичине эме болот азыр. Рахмат жигиттер. Машалла силерди уктум. Биякта кызмат кылып аткан уктум. Анча-мынча болсо биян сөз айтышты, дамылар кылып аткан кызматыңар жолдон келип көрүп келаттым, машалла. Мунун баарын ким десем биякта ушу солдаттар болот дейт. Анда ушу бир жолугабыз дегенче ол Азирет айтып калды, сүйлөштүк, жолугабыз депчи. Машалла. Аны эми араңарда баарыңар эле мусулмансыңарбы? Мусулман эместер барбы? Атеисттер барбы? Не наплеваттар барбы? Я хочу, как хочу дегендер барбы? Аракты бухайт ичкендер барбы? Бар дейм, кантип болбогон. Аялын сабагандар барбы? Надоел ушу служба кетем дегендер барбы? Бар, болбогон дейт. Мунун баары бар. Мейлем. Жигиттер, машалла, мен силер менен сыймыктанам. Мен азды айттым, жана суроо болду, бирөө ушул жөнүндө айтып койсоңуз дейт, айтып атам. Силер бар, мына мен дават айтып жүрөм. Силер бар, мына казыр бир коммунатасында элдерди башкарып, област башкарып жүрөт. Силер бар, биз сабак берип атабыз. Силер бар, субханалла, бизде тиги жерде медреседе, мечиттерде отуруп балдарды окутуп атабыз. Негизи силер бар, бул жерде мамлекет тынч болуп турат. Эмне үчүн? Анткени себеп субханалла азыр силердин кылып аткан ишиңерди түшүнүп атам. Силер солдатсыңар. Мындай айткан, солдатта мээ жок да. Прикажут, поехали, туурабы? Колуна автоматын ал, кет десе кетиш керек болот. Приказ не обсуждается? Ошондой да. Мен өзү Ышышкала милицияны окугам. Так что присяга берген билем, өзү кандай экен, плацты билем. Субханалла, монда бутум бир жыл тик турган, баарын жашынып. Ошол эле дедовщина, ошол эле силерде жок болуш керек, жана чалдардагы дедовщина. Эми дегеним субханалла, ошонун баарын көрүп өткөн кишилерденбиз. Түшүнөбүз субханалла, военный деген эмне экен. Эми шариатта дагы силердин жолуңар ушунча деңгел узун, мындай. Деңгел чоң, узун эмес, чоң. Кандайча? Анткени мисалы ошонун ичинде военный служба болгон баардыгынын ичинен именно пограничник болгону шариятыбыз субханалла өтө мындай сооптору дагы бар. Бир түн мамлекетти кайтарып, бир түн жолсо бир саат деп коет. Бир нече убакыт эле мындай бир убакыт, уйду саганда мындай сүт чыгат го. Ошончо убакыт дейт да, мына бир тартканда канча болсо, ушунча ошол эл жерин коргоп, мамлекеттин коруп туруп коюш,
40 жыл жанакыл өзүнүн үйүндө комфорттуу окуган намаздан дагы сооп болот. Ошол эле мезгилде ушул силердин азыр рибат деп коет, ушу түн ичинде туруп аткан уйкусуздуңар 2 сааттан турасыңар турабы? 2 сааттан ушундай кайтарып турушуң, мейли могу час болсун, мейли могу жерде кылып аткан мисалы силер мындай границанын этегинде басып жүрүшүңөр. Баягыда кетип баратсам, токмок бар го же бизде токмокто. Келатсам биздин граница жолдун бою менен экен да. Аны 2 солдат минтип кой кетип барат, жанындагылар эмеде кетип бараткан маршруткада. Кетип баратсам, ушулар караса шелпейип басып жүрүшөт. Бу аябай уруштум анан. Шелпейип түш дедим, жол бар көзүмө көрмөй. Десем, эмнеге дейт? Ушу шелпейип басып жүргөн себебинен сен оңой жүрөсүң бул жерде. Ага бир сер урушуп алдым. Айтайын дегеним мынекен ушул мамлекетти коргоо, мамлекеттин ишинде могу жерде турууңар силер мейли айлык алып болсо дагы. Силер айлык алып атсаңар дагы эмнекен эртеңки күндө могу жерде бир Кудай сактасын, тынччылык эле болсун, машалла. Эмнекен бир ок боло турган болсо баарыңар тең ушул жерден жөнөйсүңөр турабы? Азыркы кылып аткан ишиңер болсо ар бир мамлекеттин өзүнүн чеги бар. Мынакей ушунча жылдан бери мына силер билесиңер, бу военныйлар бизге караган жакшыраак билесиңер. Мына местныйлар билесиңер, бу жерде канча турабы согуш болду, ошон үчүн канча талаш болду. Эми азыр мамлекетибизде мындай өзүнүн колго алып, ушул мамлекетти бу биздики деп туруп бөлүп коюп аткан кызматта турушуңар, мен айтып атам, силер сооп жагынан болсо Кудай насип кылса иншалла, эми бейишке кирип кетесиң дебейм, бирок соопко ээ болуп атасыңар. Чын. Ошол сенин азыр кылып аткан ишиңер машалла кут болсун, машалла. Мамлекетибизде ушул мына силер коюп аткан тарых. Сен өмүр бою айтсаң болот. Мен бул жерде, ушул жерде границаны мен бөлгөм деп айтсаң болот да. Бая кыргызда сөз бар, из калтыруу деген бар го. Сен кандай болсо да из калтырып атасыңар азыр. Мен шариат бияк коюп атам, байкадыңарбы? Эмне үчүн анткени себеп кыргызда деле сөз бар. Атабыз айтат, биринчи эркек эмне алыш керек десе, үй салыш керек, бакты кеш керек, балалуу болуш керек, туурабы? Эми кара, бул бакты кеш керек деген сөз эмне? Из калтырыш керек деген сөз да. Бак берсе үй берет, үй жок болот, болсо квартирасында эчтеке эмес ал. Бала Кудай берсе болот, кызбы, эркекпи ал болот, туурабы? Эми бул жерде мотивация экен. Ушул ата-бабабыз балалуу болуш керек деген, аял алыш керек деген, так өтпөш керек, тактык бир Кудайга деген сөз. Бирок мен ушуну айтам да, дайымачы бакты киш керек деген сөзү, мынакей силер азыр бакты тигип атасыңар. Мен атам простой, кадимки эле рабочий. Атам кадимкидей эле жанагындай, кандай десем, стройкада иштеген адам. Мен дагы өзү стройканы мындай аз бул жерден кээ бир жерден катасын таап берем, аз бул койгон стропилаларын туура эмес койгондо болсун. Az центр тяжести ушундай болуп калыптыр деген уже ийилип баштаптыр деген сөздөрдү айтып баштадым. Бул уже мындай билем да. Айтайын деген нерсем, эми атам ошол Шабдан атанын Баатыр билесиңер, Шабдан деген Баатыр болгон, Жантайдын баласы. Карабектин баласы Жантай, Жантайдын баласы Шабдан. Ошо Шабдан атабыздын күмбөзүн курган, кандайбы эле күмбөз бар го, жанагындай үстүн эмес, мындай чет керек. Анан атам кетип баратканда өзү азыр 80ге чыгып калды, кетип баратканда баарын мактана берет. Мону мен салгам депчи. Мен мурун түшүнбөйт элем мунучу, бир убактарда түшүнгөн эмесмин даже. Ондай эмне эле ушу мактана берет, шариятта жок астагфирулла дей берет элем да. Эми атаң айта албайсың, бирок четте турушун болосуң да. Бирок кийин түшүндүм да. Ал Шабдан ким экен, кандай адам экен, ошол адамдын динге кылган кызматы, элге кылган кызматы, анын берешендигин китебин окугандан дедим, көрсө жөн эле эмес экен. Эми атам мактанган сайын мен азыр минтип калдым. Азыр эми Алла ушундай бир кээ бир адамга дөөлөт, бакыт берип коет экен да. Кыргызда сөз бар, таалайлуу менен талашпа, бактылуу менен байлашпа депчи. Азыр мен ушундай мезгилим да. Ушундай мезгилде ар ким ар кандай адам келет экен, чоң келет экен, кичинеси келет экен, анан мактанчы болдум азыр. Могу эки күмбөздү мен атам салган деп. Мен эчтеке сала элекмин анткенчи. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени атамдын изи бар экенин көрүп атам да. Жигиттер, мынакей, силер любойуңар мындай гордо, жүрөк менен, действительно мисалы мактана турган ишти кылып бардасыңар. Канча километр болгон болсо да. Мен эми азан болду, убакыт келди, асыр келди. Асыр келди, кичине 1-2 секунд туруп калалы. Жок, туруп керек жок, просто токтоп коелу деп атам, сүйлөбөй турайын деп атам. Анткени Аллахтын өкүмү келди да. Аллахтын өкүмү келгенде кээ бир алымдар айтат, ошо сразу туруп намазга чуркай албайбыз да.
Ошо убакыт келгенде бир аз тынч сүкүт калмады. Алланын өкүмү келди деп жүрөгүндө бир аз кичине коркуп койгула дейт да. Эмне үчүн анткени Алланын өкүмү келди, намаз окуш керек. Азыр эми намаз бул мусулмандын белгиси да. Денедеги баш сыяктуу да. Башың бар болсо адамсың да, башың жок болсо адам эмес туурабы? Ошондой эле намаз денедеги баш сыяктуу экен да. Ошол себептен бул орду өтө чоң. Ошон үчүн намаз качан Куран милдеткендик азан Аллаху акбар дегенде катуу басып бараткан акырын басыш керек. Акырын басып бараткан отура калыш керек да. Эмне үчүн адеп бул? Анткени себеби Алланын өкүмү келди деген сөз да. Алланын буйругу түштү, прямой болду. Эч ким муну мойнунан сакыт кыла албайт чү. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, намаз мойнунда буйрук боюнча кала берет экен да. Ошон тынч отуруп коюш керек. Демек, маша жигиттер ушундай, азыр канча километрлик кеткан болсоңор да мына ушул нерсе болуш керек. Анан эми 3 нерсе зарыл дейт аалымдар. Момундай топтошкон эркектерге. Канча нерсе экен? Канча? 3. Мейли 3 болсо 3. Биринчиси итаат. Силерде бул бар. Равняй спинасы тура аласыңар тура. Сразу башыңа көтөрүп байкадыңызбы? Мындай машинальный көтөрүп атасыңарчы. Эмне үчүн? Анткени баш ийүү. Кимге? Өзүңөрдүн командирлериңерге. Бул шариатта да айтылат. Итаат кылуу. Алла Таала Куранда айтып атат. Аллага, анын пайгамбарына ва амиримин киши араңарда неге шайлаңдарга баш ийгиле. Алла айтат имамдарга дейт. Амама деген ким десе, Алла Таала падыша деп жетишет. Дагы бир жолсо аалымга дейт, муштахид аалымга дейт. Муштахид мутлак деп коюш. Чоң аалымдар деп коюш. Ошолорго дейт. Бирок айтайын дегенсем, Аллах өзү айтып атат, баш ийүү. Демек силерде бул бар, сөз жок. Экинчиси, субханалла, бул ынтымак экен. Кайсы иш берекелүү болот? Кайсы жерде ынтымак болсо? Мага эч ким айткан жок, ынтымак үчүн айтып кой деген жок. Макул, мен өзүм эле айтып атам силерге. Анан жүрбөгөр бирөө мен бага келатканда каяка келемди билген эмесмин азыр. Ошол себептен айтайын деген нерсем эмне экен? Ынтымак. Экинчиси эмне экен? Машалла. Кыргызда сөз бар. Ырыс алды, ынтымак, машалла. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Ырыс деген эмне деген сөз түсө, бул ырыскы деген бар, аны ырыс деген бар, билесиңер? Ырыскы деген нерсеге монун баары кирет. Мынакей түрүүлүк, деме, керек болсо тамактын чыгып аткан жыты, жаткан бул кийимиң, аялың, балаң, кызың, күчүң, кубатың, жогуң, барың, бул баары ырыскы. Адам өмүрү келбет, мурунча келде түк чыкканда ырыскы болсот. Кээ бирлерди карасаң, лысый жок. Анын ырыскысында жок, ана лысый. Бирөөнүн эгинде чоң чыгат экен, бирөөнүн кичинекей чыгат экен, бирөө төртөө чыгат экен. Бул ырыскы Кудай Таала ошончо жазган. Ошо сен жаратылганда, сен эмеңде, генаңда Алла Таала ушундай 4 тал болуп калат деген. Бирөөнү болсо момундай чыгат деп койгон. Бул ырыскы болуп эсептелет. Бирок ырыс деген сөз бул маанавий нерсе экен. Кандай десе, биз көрүнбөгөн ааламда береке деген нерсе бар экен. Мисалса, бирөө 100 000 сом алат. Бирок карасаң, квартира алып атат, машина алып атат, тойго барып атат, кыз үйлөнүп атат, ушундай жатат. Эмне болду? Демек анда ырыс бар экен. Анда маанавий жакта береке бар экен, субханалла. Ал эми бирөө карасаң, миллион алып атат, бирок карасаң, мурдунан колун тыгып алгансып, эчтекеге жетпей, карыздан карыз, эмне акырында эчтеке кыла албай жүрөт, туурабы? Демек ушул нерсеге көңүл бура турган нерсе, бул береке болуш үчүн ынтымак керек. Ошо үйдүн ичинде да ошондой нерсе. Кээ бир айтып берет, карыздан карыз чыга албай атам, мындай болот атам. Эрди катын экөө бири бири мушташып аткан болсо, кайдагы береке? Үйүңө киргиң келбей аткан болсо, кайдагы береке? Карасаң, ошол эле мезгилде кээ бир айтат, канча айтсам да мен ден соолугум болбойт атат. Кантип сенде ден соолук болот? Керелден кечке нервничать аткан болсоң. Көрдүңбү кандай нерсе? Демек, бул айтып аткан нерсе ошо үйдө да кичинекей өзүңдүн кичинекей бир мамлекетиңде ынтымак боло турган болсо, аялың жаман болсо дагы субханалла, ошону сыйлап, бала төрөп берди, тамак жасап берди, кийимин жууп берип атат деп сыйлаган болсоң. Кээ бирлериңер туура военныйдын катыны болуш өтө оор. Мен канча военныйларды билем, жанагындай генералга чейин. Ошолордун генерал болушунун себеби ошо генералдын аял жакшы болгон үчүн эмес, ошол аялына чыдаган үчүн болгон да. Ошо аялына чыдаган үчүн генерал болгон ал. Түшүнөтөбүзбү? Эмне үчүн? Сен эртең менен чыгып кеткенсиң, айтты, вперед шагам, назад вперед, лево право болду. Жашооң ушул турабы? Эмне болду? Субханалла, бирөөгө болсо ал жакпайт.
Жакпай атса да сен өзүң ушу мамлекет үчүн, Аллахтын жолу үчүн ушу менин кызмат экен. Мени мисал алсам, мени азыр военный кылып койсо, боло албайт болушум деп ойлойм. Дамылда көздү коюп отурган болсо, биз боло албайбыз азыр. Анткени биздин натурабызда бул нерсе жок. Силерди ким кыйнады контрактка служба кылгыла деп? Өзүңөр келдиңер, туурабы? Мисалы мени молдо бол деп ким кыйнады? Демек сенин призваниең ушул, сен өзүңдүн ниетиң, жолгон чапкан жолуң ушул, военный болом дедиң, келдиң, чыдайм. Все болду, назад пути нет деген сөз. Сен өлгөнгө чейин, пенсияга чыкканга чейин, алейкум субханалла, Алла согуш бербей эле койсун. Полковник болман, эмне бол? Бул жерден акырын кет. Эмне, бирок жүрөктө чын жаныңдагы адам менен адам болуп кеткен аракет кылыш керек экен. Адамдын эң жаманы бул ачуулуусу экен. Ачуусу эң тез келген эң жаман экен. Бирок мунун тескери жагы бар. Тез келип туруп, тез кеткен эң жакшы адам экен да. Карасаң, ачуусу бат келген адам жаман экен. Бирок тез келип туруп, тез кетип калган жакшы адам экен да. Пайгамбар сонун түшүндүрүп берди. Көрсөң кандай нерсе мына. Бир адамдын ачуусу тез келет экен, анан барча жошморт кетип кала берет экен айткандачы. Эми карагыла. Эркектин эң жаманы үйүндөгү аялы менен түн ичинде мындай төшөк маселеси болот. Анан ушундай эркектер топтош керек экен, түндө конкретный болду деп баштайт экен да баягычы. Эң жаман эркек ушу аялы менен болуп алып туруп, анан элдерге барып, же болбосо башка Кудай сактасын, бир болбой эле бир аял менен жүрбөсө деле, мен тетиги менен жүрдүм деп калп айтып алып келген эркек бул эң жаман эркек экен. Кара кандай нерсе. Анан эми кара, эң жакшы өлүм кайсы? Өлүмдүн жакшысы болобу? Саждада, намазда. Силер тозуп аткан зымдын түбүнө таштап атып өлүп кетсең бул аркылуу. Ошо зымга асылып калсаң эң жакшы өлүм. Эмне себептен? Анткени сен ошо мекеңди коргоп атып. Шейиттердин каны жуулбайт, билесиңерби? Башканын баарын жуйбуз биз. Туурабы? Мына каздамына маалым, мынаки аалым, мына аалым, 7-8-10 жыл окугондор аалым деп атат. Мына ушул аалымдардан сура. Мен эле аалым эмесмин. Субханалла, булардын аалымы. Карагыла. Айтайын десем, эмне экен? Шейиттин каны жуулбайт. Эң жаман өлүм кайсы? Молодец. Зына. Бирок эң жаман өлүм дейт да, эчтеке кылбай төшөктө жатып өлгөн да. Өзгөгө дагы өзүнө да пайдасы жок. Айтайын дегеним, мынакей силер азыр субханалла экөөнүн ортосунда турасыңар. Силер биринчи шейиттик өлүмдүн алдында турасыңар. Экинчи субханалла үммөткө, мамлекетке керек иш кылып атасыңар. Түшүнөсүңөр? Силердин ордуңардагы силер менен тең эле адамдар силер менен бар базарда жүрөт, машина алып атат, бүт нерсе кылып атат, бутуна туруп кеткен. Ол субханалла, мисалса туалет менен, туалет бар, туалет, анан кийин өзүңдүн спальный комнатаны айырмасы эмне? Бирөө сасык, бирөө таза, турабы? Эми силер спальный комната тиги болсо эмне жүрөт? Туалетте жүргөн сыяктуу. Айырмасы ушундай, салыштырып келгенде. Демек жигиттер машалла, мен көп сүйлөйм, аябай көп сүйлөйм, сүйлөп тажабайм да. Айтайын деген нерсе ынтымак болушу шарт экен. Экинчиси. Жашоодо субханалла кечиримдүү болуш, көтөрүмдүү болуш, бул эркекке гана берилген. Бир нерсени айтып берейин. Талак бар. Эмне үчүн аял киши миллион жол талак айтса өтпөйт? Эмне үчүн аял миллион талак десе ажыраша албайт? Бул эркекке түшкөн. Эркек гана айта алат муну. Түшүнүп атабызбы? Демек эркектин даражасын Аллах ушинтип көтөрүп койгон. Эркектин даражасын Аллах ушинтип көтөргөн. Эркек субханалла бул дайым такай мотору бар жана трактор сыяктуу, паровоз. Анын аркасындагы аялдары
балдары алар дайыма телешке болот. Демек, Аллах көтөрдү, эркекти Аллах биринчи жараткан. Ошол себептен оор нерсеге, бар нерсеге көтөрүндү. Үчүнчү нерсе бул сабырдуу болуш керек экен. Мына ушу 3 нерсе болсо, иншалла ошол эркектер өзүнүн кадырына бул жашоодогу субхан ийгиликтерин баарын жетет экен иншалла. Биринчиси кайсы болду? Итаат. Экинчисичи? Үчүнчүсүчү? Сабыр. Мына ушу 3 нерсе ушу эркектерде дайыма болуш керек. Ушу эркектерде болуш керек. Итаат башчыгы бар. Бирок бул дүйнөдө ал эми субханалла бул дүйнөдө чоң бир эмебиз, Аллага итаат кылып отура, бул дагы бар. Мен эмеле сабак кылганда Алладан корк деген теманы сүйлөп салдым. Эмне үчүн андай айттым? Анткени себеп карасам, мындай карасам, баардыгы тең жоолукчан, сакалчандар отуруптур. Аркы эмеден Лейлек Раззаковдо болдум. А жерде болсо адеп акылак жөнүндө сүйлөдүм. Анткени аякта жартысынан көп чачылгандар келди. Эми эмне айырмасы бар эле? Бир жагына адеп чакырышыбыз керек болчу, анткени алар иманды да көп түшүнбөйт, иман түшүнсө деле толук эмес. Бияка келдим, почти көбү 99% иманды түшүнгөн адамдар экен. Эми айырмасы бар экен да, бизге мусулман саласы Алладан корк деп айтуу бизге важип экен. Мен силерге да айта бердим. Силердин даражаңар а'ла даражасы. Ушунча бийик даражадасыңар, эми Алладан корккула. Ушул силердин службаңардан тууралуу Алладан корккула. Кыянат кылгандан корккула, субханалла. Кыянат кылгандан корккула. Аллах көрүп угуп турат, субханалла. Кыямат күн болгондо мен сүйлөп кеттим азыр. Силер ошондо айтасыңар, ey Алла, бул Эрмек деген молда бизге сүйлөп кеткен. Ошо мезгилде бизге моунес айткан эмес экен дебеш үчүн мен айтышым керек азыр. Алладан корккула. Жигиттер, Алладан корккула, субханалла. Иманыңарды сатып ийбегиле. Иманыңарды алсыратып ийбегиле, субханалла. Кайсы ишти кылсаң майын чыгара кылып койгун. Анткени сен ар бир сайган күрөгүңдүн ар жагында бир мамлекет турат. Ар жагында 6 миллион адам турат, субханалла. Силердин 10 миң адам Алла Таала 6 миллион адамдын акысын силердин мойнуңа коюп койгон. Ошон үчүн адамдардын акысына кирип кетпеш үчүн Алладан корккула, жигиттер. Силер өзүңөрдүн үй бүлөңөрдүн маселеси, Аллах силердин рызкыңарды жазып койгон. Ишенесиңерби? Азыртадан жакшы ниет кылсаңар, иншалла, ар бириңердин Алла насип кылса, үйүңөр, жайыңар, малыңар бар нерсе болот. Ага коркпогула. Адам баласы ачкадан өлбөйт эч качан. Жыртык калбайт. Мүмкүн эмес. Адам имансыз өлүп калыш коркунучу бар, тозокко түшүп калыш коркунучу бар. Ушул эле эки нерсе коркунуч. Калган нерсенин баардыгы тең Алла сени жаратты, ырыскы менен жараткан. Керек болсо Аллах Куранда мындай деп аткан да, бага албайм деп, бага албай коркунучу менен өзүңөрдүн балдарыңарды өлтүрбөгүлө деген. Деген нерсем Аллах айтып атат. Аллах ушундай жөн хайыр разык экен. Жөн эмес экен. Эң жакшы рызкы берүүчү зат экен Аллах. Аллаху акбар. Ошон үчүн жигиттер, машалла бекем болуңуздар эми. Кудайдан корккула. Бири-бирине сыйлагыла, машалла. Ынтымактуу болгула. Ким арака берилип кеткен болсо, түшүнүп атам эми. Эркек болуп атасың, кээ бир нерсе сынасың, жашоого сынасың, бияка барсаң жетпейт, тигинде болушу мүмкүн. Бирок силердин даражаңар андай эмес. Сынбагыла. Чөкпөгүлө, анан ар дайым бар Аллага тоокел кылып, бир гана Кудайга таянгыла, болду. Башка нерсеге эмес. Бир гана Аллага таян, калган нерсе Аллах берет. Кимдегим бул дүйнөдүн ырыскысынан коркот турган болсо, ал акылсыз. Ким мени үстөмдүк кылып коет десе, ал акылсыз болот. Анткени Аллах кимди коргосо, аны эч ким коргула албайт. Кимди Аллах коргосо, аны эч ким коргула албайт. Түшүнөсүңөрбү? Ошо силер азыркы турганыңар бир жол азыркы турган жерде айтайын десем, бир жол мен мындай бир сабак бере турган болуп калдым. Ушу солдаттарга барып койдум. Карасам ошондой мындай силерге окшогон контрактный балдар экен. Анан суроо жообуна келгенде көбүнчөсү мындай ушундан көрөк мен башка кетсем кандай болот? Ушу бүтсөм башка жака служба кылсамбы деп, же болбосо башка эле мындай гражданский кылсам болобу деп суроо бере беришти мага. Анан айтып атам, мисалса мен молдомун. Мен окуган илим башка илимдин баары өйдө турат. Эң өйдө жагында турат. Башкаларга салыштырыш мүмкүн эмес. Мен Куран окуп атып, тиги бирөө башка жакта аткан болсо, атаң көрө, ушу Куран окубай эле башка нерсе кылмаксам жакшы болмок экен десем, мен Аллага анын пайгамбарына кыянаттык кылган болом. Алла берген жакшылык кыянаттык кылган болом да.
Ал эми ушул мезгилде, ушул тапта силер өзүңөрдүн кылып аткан ишиңерди мына ушул турган службаңарды башкалардыкынан меники бекер эле кылыптырмын деп оюң болуп аткан болсо, демек сен субханалла өзүңдү арзан бага саткан шайтанга окшошсуң. Унутпагыла муну. Силер эркексиз, ошон үчүн мен конкретно эркекчеле сүйлөп атам силерге. Силердин мен айтып атам, могуну чыгарбайт. Эмне үчүн только эркектерге айтылды болчу. Реальный эркектергечи. Шудасыңар жигиттер эй. Силерге биз ишенебиз. Мисалса мен лично ишенем силерге. Эмне үчүн билесиңерби? Анткенсе эртеңки күндө кандай болгондо да бирөө бар деп билем. Ишене берелиби? Ишене берелиби? Канча пайыз? 100, машалла. 100% же 99 бу? Башла. Жигиттер, негизи айтсам болот эле. Куранда Аллах Таала мынтип айткан, пайгамбарыбыз мынтип айткан. Бирок кыргызда сөз бар да. Ата бабабыз өзү мусулман болгон. Ошол жерде мындай Алла Таалам айтып койгон да. Эр жигит жооп этинде. Эркектер отурат бул жерде азырчы. Эркектер бул жерде отурасыңар азыр. Элдин да четиндесиңер, жоонун да бетиндесиңер. Жаңы кино чыкты, Курманжан аткасы. Качан эле кыргыз төшөктө жатып өлчөлө дейт го. Мен ошону дайыма статусума коюп алам. Катын айтса да муш дейткан да. Мен жаткым келбейт, жатып өлгүм келбейт. Чоң улуу аалымдардын, улуу сахабалар дагы 90го чыкканда төбөсүн минип, эмнекен ошто азыркы турган Турциянын Византия немеси барып, ушул жерде алам мен. Пайгамбар айткан, Румга чейин барам деп субханалла. 90го чыгып төбөсүнө минип кетип калышкан. Балдар жалдыраса жок деген. Мен каяка өлгөн болсо көйүп калды деген. Ошол мезгилде, ошол бул эмеде, дуалдын этегинде, ошо чоң сахабалардын сөйөктөрү жатат. Так что субханалла, эл үчүн, мекен үчүн курман болгон мусулман өтө чоң. Сиз өлгүлө деп айткан жокмун. Бирок силердин даражаңарды айтып атам. Чудос. Качан эле жигит төшөктө жатып өлчөлө. Жатпайбыз. Мен айтам, такыр болбогондо көчөгө чыгып таш деп келгир дейм. Андай тээп жүр. Эмне үчүн? Анткени сен эркектин таш тепкени жакшыраак. Чөм төшөктө жатып, телефон карап, кино карап отургандардан. Ошондой экен. Силердин ишиңер ушул экен, жигиттер. Аллахым береке берсин. Тарын кылган жоксуңарбы? Машалла. Сурооңор барбы? Чарчапсыңар, көрүп атам, машалла. Машинеде салды. Азыр кайра барасыңарбы же барбайсыңарбы? Бүгүн эс аласыңар болду. Сурооңор болсо бергиле. Уялбагыла, эмне уяласыңар? Болсо бергиле, уялбай. Анда мейли, жеткиликтүү болдубу? Аракет кылабызбы, машалла? Канчаңар намаз окуйсуңар, кол көтөрүлөчү. Болдубу? Калган намаз окуй эле экен, 10 болот. Оны деле иншалла чоң бир жакшы жамаат экен болсо. Чоң окуп атасыңар же бөлүнүп окуп атасыңарбы? Чоң окуп атасыңар. Улуксаат экен да, чоң окушат, жамаат окушу, машалла. Бул жагы сонун. Бүт эмелердин бардыгында силер ош табыңарда деле мечит бар экен. Сонун коюптур, машалла. Сон. Жигиттер, силер да аракет кылыңыздар, машалла. Дин менен чагынга, арам адалга көңүл бургула. Анан чөгүп арак ичип кетип, чөгүп субханалла наша чегип алып, өзүнчө бир ошондой эркек экенмин деп ошондой өтүп жашабагыла. Өмүр ушундай келет да, пайдалуу жашоо менен же пайдасыз. Өзүңө пайда жок, өзгөгө пайдасы жок жашоонун өзү жакшы эмес. Ошол себептен силердин жашооңор азыр өзүңөрдүн колуңарда. Ниеттер туралагыла. Аллах Таала сен кандай ниет кылсаң, ошо ниетиңе жараша жол чаап берет. Ниетиңе жараша чаап берет. Бая феил ва касб айтып коебуз бул эмедечи. Алла сага ушундай бир ниет, ушу ниет кылып, машалла, ушул службаны бүтүрүп, анан момундай иш кылам, момундай ондай. Алла ошоңо сонун жол таап берет. Эгер да ушунтип эле өтүп, ушундай бая наалыма жашамай өтсөң, наалыманын жашоосу наалыма болот. Бара турган жери ошол болот, машалла. Ошол себептен некен баарыбыздын ниеттер тууралап, службаны жакшынакай өтөп, анан үй бүлөбүзгө машалла адалдан оокат апарганга аракет кылалы. Даярбыз да? Машалла. Анда сурооңор жок болгон болсо, бер.
Assalamualaikum. Wa alaykum assalom wa rahmatulloh. Biz iş safarda ko'proq жүрөбүz да. Анан мен өзү азыр Оштон болом. Өткөндө бир ишке туржумага барып калдым да. Бул жерде биз убактылуу жашайбыз да. Туруктуу жашоом өзү Ошто. Ишке иш сапарга барганда Ошто бир-эки күн туруп калам. Ошондо баг карсы намаздар кандай окуп калат? Qasr, qasr. Касыр намаз. Толук окуйн десем кээ бир айтат, күнөө окуп калат. Ооба. Эми бизде экеле нерсе карап коебуз да мынакей. Отуруңуз. Мисалы баарын намаз окуган болсоңор, мусафирдин намазы муким деп коет, жергиликтүүнүкүнө караганда кыскартылат. Бизде Ханафиде фарзы кыскартылат, сүннөттөрү эгер мүмкүн болушунча толук окушубуз керек. Эгер мүмкүн болбосо, мына силердикинде служба болуп атат да, шарт барып кыска окуп туруп, фарзын окуп туруп эле. Анан кайра жумушка кирип кете бересиңер. Эми ошо эки нерсе карат. Биринчиси убакыт. Мисалы алса сен кетип аткан мен жарым ай деп коеюн, 14 күндөн ашык боло турган болсо, уже белгилүү болсо, уже барган жериңен автоматически эмне болуп калабыз? Жергиликтүү болуп калабыз. Толук окуй турган болуп каласыз. Эми эгерде экинчи нерсеси километр. Канча десе бизде муфтиятта мен уламар эмес 120 километр. Мына эки нерсе каралды. Ошол убакыттын бара турган убакыттын, анан ошонун узактыгы. Демек ушу экөө тең табыла турган болсо, эми карайбыз так, бирөөнүн жашоосу тиги жерде, мисалы силер военныйсыңар. Бул жерге канча күн жүрөрүңөр белгилүү же белгисизби? Белгисиз болсо, мисалы баланча күндө бүтө, баланча күн жүрбөй, бүткөнчө жүрүшүң мүмкүн же болсо, эртең кетип калышың боло турган болсо, анда эмне кылат экенбиз? Дайыма бул жерде касыр окуй беребиз. Дайыма касыр, кыскарт окуй бересиңер. Белгисиз качан кетериңер. Чүнкү анткенсе мына Ош боло турган болсо, Оштон бияка чейин өз километр чыгып атат. Убактысы канча кен белгисиз болуп атат. Демек, эртең кетем, бүгүн кетем десе касыр болуп окуй бересиңер. Азирет Умар 3 жыл окуган экен да. Ошо касыр кылыпчы. Анан кийин мисалы үйүңүзгө бардыңыз, Ошко бардыңыз, бияктан кеткен уже автомат муким болдуңуз да. Эми карасаңыз Бишкекке кеттиңиз. Ал жерде иш сапары бар да. Бирок белгилүү километри бар. Бирок мисалы 2 жумага жетпей кайра келет экенсиз. Анда эмне кылдык? Болду. Келаткан барганда дагы, келатканда дагы эмне кылабыз? Субханалла, жанакындай толук касыр кылып окуп келе беребиз. Анткенсе эме болот да, белгилүү. Түшүнүктүү? Туура түшүндүрдүмбү да бул? Болду. Түшүндүңүзбү? Ушундай эле болот. Эгерде мүмкүн болсо, толук кылып окусаңыздар, машалла, баягы сүннөттөрүн толук кылып окуп коесуздар. Бир нерсе адашып кетпесем. Сурооңуз бар дагы? Ооба. Endi qancha vaqtdan ishlasa berekeli bo'ladi. Aylik ishlasa, qancha ishlasa berekeli bo'ladi. Рахмат. Жакшы бир хадис бар пайгамбарда. Кирешеңе жараша чыгашаң болсун дейт. 10 сомда 11 сомдук чыгаша калба. Киреше бар, мына 50 миң сом, 100 миң сом айлык алдың. Демек, машалла, ошону 105 миң же 120 миң чыгаша калбаш керек экен да. Мусулманда мындай ысырап кылууну жакшы көрө бербейт. Ошонун себебинен мисалы керектүү нерсени алуу, кереги жок нерсеге коротпо. Мисалы 100 миң сом айлык боло турган болсо, 50 миң сом боло турган болсо, мисалы жөнөкөй эле простой эле Redmi деген деле телефон, мисалы 170 миң сом турган 17 Pro Max да эле тартат. Иш кылат. Сен эми 17 миң Pro Max алып алба, аны карыз болуп кала бербеш керек. Чүнкү демек ар бир нерсенин өзүнүн неси бар экен, ченеми бар экен. Ысырап кылбаган аракет кылыш керек. Алымдар айтат, азыр 3кө бөлгөн жакшы деп айтат экен. Акчасын. Биринчиси үй бүлөсү өзү үчүн колдоно турган акча. Экинчиси субханалла, бул сиз ишке коротура турган акчаңыз. Үчүнчүсү болсо, анан бул топтой турган акчаңыз. Чүнкү үй бүлөңүзгө аябаңыз. Аябагыла. Макулбу? Аял балдарыңарды аябагыла. Бирок карыз алып бербей керек. Жок, өзүңөр демеге менен разумный трата деп коет. Мен ушул мезгилге чейин деле, мисалы мен өзүмдүн жашоомдо көптөгөн нерсе алдым. Ушул 3 нерсени кылам. Үй бүлөмөн балам эме кылбайм, өзүмдүн ченемим бар дайыма. Аны экинчиси болсо өзүм ишиме коротом. Үчүнчүсү болсо дайыма экономить этип кое берем. Бир жерге экономить этип коем, болду, турат. Эмне үчүн дегенде, субханалла, бир целди койбойм, коюп кое берем.
Ушул нерсе. Бул пайгамбардын бизге үйрөтүп кеткен нерсеси. Алла ысырап кылууларды жакшы көрбөйт. Мисалы, кереги жок нерселер бар го. Ошол нерсеге, ошол мезгилде ден соолукка, жашоого зыян бере турган нерсеге коротулбаш керек акчалар. Макул үч эле нерсе мына. Ушул эң негизгиси ысырап болбошун аракет кылыш керек. Бирөө айтат, менде жашоодо береке болбой атат, акчамда тапсам эле ошо замат кетип калып атат дейт. Кээ бир адамдарга $10,000 күнүнө берсең да жетпейт да. Анткени себеп ушул акча эмнеге жетет десең, болду экен да. Береке качып кетет экен. Силердин акчаңарда береке бар. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени адал. Силер эч кимден взятка албайсыңар. Эч кимден эме албайсыңар. Адал эмгең менен тик туруп, күн түн туруп табасың. Эми ушул акчада береке болбой коюшу мүмкүн эмес. Болгон алдыкы сенин жүрөгүңдө, бо жериңде күмөн болушу жетпей атат. Эми жетпей баштайт болду. Менин кошунам бар. Мугалим. Айлык алганы азыр мугалим катуу көбөйгөндө эндеси мен 35 алып калыптыр азыр. Анан бирок карасаң мындай да, үй деле салып атат, машина деле алып атат, балдарын үйлөнтүп атат, кыздан продуктусу деле болот, бүт бар. Мен анан мына карап айтам, мынакей дейм, үлгү. Анан качан барсаң, качан барып туруп, акча сурасаңчы, менде берет. Таң каласың, нан сурайсың, эмне болсо, ой Кудай берет, Кудай жетсет. Анан жок болбос, эл менен көрөбүз дейт да. Эл менен чогуу көрөбүз деп коет. Ушуну акай сүйлөгөн сөзү ушундай да. Эл менен көрөбүз. Эми Кудай айтканын көрөбүз. Шүгүр. Баягы кыргызда шүгүр айткан бай болот деп коет го. Бул аят негизинде Курандагычы. Куранда бул аят Алла шүгүр кылсаң көбөйтүп берем деген. Түшүнүктүү болдубу? Мына ушундай эң негизи ысырап кылбаганга аракет кылабыз машалла жашоодо. Анда жигиттер бизге уруксат, сурооңор жокпу башка? Болду анда. Амин. Аллахым ушул жерде турган баардыгыңарды, баарыбызды Алла кечирсин. Баарыбызды Кудайым колдосун. Баарыбыздын жашообузга Алла береке берсин. Алла күнөөлөрдү кечирсин, машалла. Службаңарды оңой, жеңил өткөзүңүздөр, машалла. Кылып атат келсем, мынакей ушуну аяктап мамлекетке өткөзүп бериңиздер, машалла. Эч качан чөкпөгөлө жигиттер. Кудайым колдосун, үй бүлөңүздө тынччылык болсун. Балдарыңар силердин жаманчылыгын көрбөсүн, силер балдарыңардын жаманчылыгын көрбөгүлө. Кудайым береке берсин, ынтымак берсин, жашооңуздарда берекеттүү жашоо берген болсун. Амин, амин, амин. Алла разы болсун, бизден келсе кечирип коесуздар. Ассаламу алейкум. Машалла, табаракалла, баракалла. Кеттик бе? Молда чарчабайт да билесиз. Макул жигиттер, жол сат беребиз, Рахмат, Алла разы болсун. Макул жигиттер, Кудай береке берсин, жолугабыз, чөз, давай. Кана. Момда бояка чыга коюшпай анда. Момда баары бир жолгондо, тиги аркасынан бетсе. Кана, бояка жыга калат. Кен. Ана. Бу жерге биз туралы. Офицерлер бияка турсун, солдаттар үстүндө туруп алсын. Кана, бияка да чыгып алсаңар болот экен, кана. Общийла бир чыгып койлу. Общийла ке, үстүгө чыга койгула, сүрөткө түш. Бояка чыга койсо үстүнө. Осто арт жак. Көрүнүп атабы, эң ошондой чыгып алла жигиттер. Чоң эле кишилердин солдат болуп жүргөнү башкача көрүнөт экен. Бояк жакка да туруп алсаңар болот да үстүнө. Болбой калды. Баттыбы Азырет? Сен батырасың. Болду. Жигиттер, ассаламу алейкум, рахматуллах. Tamam.
Kuch quvvat bersin, zo'r bo'ldi.